Азыркы тапта биздин эфир дегеле азыр өзгөчө кооздукка бөлүнөт. Анткени бизде кол өнөрчү Нургүл Татыгулова келип калган чагы. Жалгыз гана эмес, өзүнүн кооз жасаган эмгектерин дала келген. Ошондуктан көз чаптыралы жасаганды үйрөнөлү. Амансыз балгач эле. Келиңиз, эмне жасайбыз бүгүн? Кол келген жоксуз, көрүп жатабыз. Бүгүн мен силерге ушундай корзинка деп айтылат, трикотаж жибинен жасалган. Ага бирдемени салып койсо болот, мисалы кыздардыкы көп эле крем-срем, ар кандай эмелерди, спонжики салса болот, түрлүү. Ошого багытталган. Ошолорго да ошондой кичинекей бир нерсе көрсөтүп берейин дейм. Ал үчүн бизге эмне керек? Ал үчүн материал. Ооба, бул материал боюнда жиптер сатылат. Ушундай жиптер сатылат. Бул трикотажный түй токмо жиби деп аталат, ар түрлүү. Ошо сатылган ушундай боюнча сатылат. Анан эми бул уже колдонулган дегеним да. Бул тактайбы? Бул болсо ушундай жыгач түп түрлүү болот да. Бул болсо мисалы квадрат, тоголок, овал, түрлүү жүрөкчө. Бул форманы кармап турат. Форманы кармап турат. Кааласаңар ушул түбүн болсо эме менен тогуп деле койсо болот. Мисалы мунун түптөрү токулуп турат. Кааласаңар ушундай кылып колдонсо болот, жасаса болот. Бул эмнелер? Бул болсо, бул аты болсо крючок же түймө атайын специялар болот да, бирок мен көпчүлүк ошо крючок менен токуйм. Келиңиз анда баштайлы, көрсөтүңүз ыкмасы кантип жасалат. Мен үйрөнөйүн. Теле көрүүчүлөр сиздер да үйрөнсөңүздөр болот, анда сөз сизге. Мен кичине баягы буякты баштап алгам. Жөнөкөй эле ошо жипти эле буякка мындай тешиктерине илип алып эле, илип, сууруп чыгып эле, анан мынтип эле алып кете берет да. Просто бурчка келгенде эле, бурчтан болсо, тартылып калбаганга бир тешикке 3 илмекчени илип чыгабыз. Ар бир тарабына дейби. Биягына бирди, бурчуна бирди, бул тарабына да бирди, 3 болуп калат. Калгандарына бирден эле илип эле чыгарып беребиз. Чынында айтканда оңой угулат. Сиз жасаганда дагы өтө кызыктуу, бирок өтө ылдам, тез жасайсыз. Мисалы мен жасап көрсөм азыр кыла аламбы сиз айтканыңыз боюнча? Бул эң жөнөкөй азыр мен сизге. Бул эң жөнөкөй түйгөндүн түрү. Экинчи эмесине чыгарып берейин. Деги эле ушундай азыр биз кичинекей эле жасайт экенбиз. Бул корзинаны жасоо үчүн канча убакыт керек? Эми бир жарым саат убакыт деле талап кылат. Муну мындай эле жакын аласыз. Кыйылдабай калдым го. Муну мындай колуңуз жипти кармаңыз да, муну чогуу кармаңыз. Кармадым. Анан моорки бастым. Бул петляга бияка киргизесиз. Мен тешикке. Биринчи бул жемеге киргизебиз, эми бул жибине, бул петляга киргизесиз да. Экинчи катмар. Илмекчиге экинчи катмарына, ооба. Илип туруп, эми бул жипти илип алып туруп, бул иши рабочий жип деп коет, муну илип туруп чыгарасыз. Чынында. Мынтип туруп, муну илип алып туруп чыгарасыз. И чогуу экөөнү мынтип бүтүрүп коесуз. Ооба, оңой экен деп айтайын дедим эле, бирок ооз барбайт, теле көрүүчүлөр деле көрүп жатат. Бирок сиз аябай сонун жасайт экенсиз, көз жоосун алат, деги эле кылып жатканыңыз. Канча убакыттан бери муну менен алексиз? Деги эле көп эле болуп калган окшойт. Мен бул токуганды кичинекей бала кезимден эле үйрөнгөнмүн. Энебиз уус чебер киши эле. Баарын билип, ошо токуп, тигип, деги эле баягы шырдак баарын эле жасайт эле да. Анан эми бизге баягы кыздарга үйрөтүп, биз болсо носки, байпакчы, байпак, анан кийин жана колгап жылуу, өзүбүзгө топу, шарф, ошолорду токуп кийип жүрөт элек. Канча убакытта үйрөнсө болот токуганга? Тез эле, мына сизге үйрөтүп койсом токуп эле кете бересиз. Токуп эле кете бересиз. Азыркы тапта барыбыз билебиз, бир качантыр бир убакытта бул өзгөчө популярдуу болгон токулган нерселер. Андан кийин популярдуулугу жоголуп кетти, анан кайра модага айланды. Азыркы убакытта кандай? Ооба, ошо биз ошо токуп жүрүп илгери десем болот.
90-жылдары буну менен жашоо тиричиликке даже акча таап калган күндөр болчу. Анан кийин баары бул эскилик деп кетип калды. Анан эми азыр кайра популярдык болуп, даже жана модный подиумдарда мондай сумкаларды көтөрүп чыгып атышпайбы? Кайра популярдуу болуп чыгып калганын себебинен баягы эски унуттардын баары ойгонуп, кайра биз ушинтип баарын таштап койгонбуз, эми кайра алып колго ушинтип токуп атабыз. Деги эле бул жөн гана хобби эмес, иш катары токуп акча тапса болот. Каалагандар акча тапса болот. Күнүмдүк турмушка. Күнүмдүк турмушка көп эмес, бирок баягы 5-10 тыйын кошулча болот. Ооба. Мисалы, мына көп эле мына баштыкчалар баары бар экен. Муну жасоого канча убактыңыз кетти? Анан канча турат? Эми мындай кичинекей корзинкалар тез эле токулат. Жарым сааттан 1-2 саатка чейин талап кылат, убакытты алат. Сумкалар болсо эми көбүрөөк 1-2 күн десем болот. Себеби анын болсо размерлерин баарын эсептеп чыгарыш керексиң да. Бурчтарын, буруп, математика, геометрия. Эми анча мынча, ооба. Ошонун ичине дагы ич тигилет, бак бүтө элек, кадимкидей эле дублирин, анын эмелер менен тигип, моркинин баары сатып алынат. Чында баарын эсептеп чыгыш керек деп калдыңыз. Токуш үчүн окуш керекпи же ошол үчүн апаңыз айткан схема менен эле ушундай нерселерди жасаса болобу? Сатыш үчүнчү? Турмуш тиричиликке. Азыр окуу курстары көп эле болуп атат. Мисалы, үйрөнөм дегендер мага деле келип үйрөнсө болот. Үйрөтүп кое беребиз, ал оор эмес. Тез эле бир 3 сааттык сабак алса эле үйрөнүп кетет го деген ойдомун. 3 сааттын ичинде? 3 саатта деле үйрөнсө болот. Эми мындай жөнөкөй нерселерди үйрөнсө болот. Ошо. Мисалы, бул сумканын баасы канча? Эми бул баалары болсо, жип канча кеткен эмеден турат. Мисалы, бир моток момдай жиптен, мисалы, 2-2,5 моток кеткен ушу сумкагачы. Булардын баасы болсо биздин дүкөндөрдө сатылат. Бишкекте бар да дүкөндөр, атайын ушундайды саткан. 270, 300, 330 ушундай, ооба, бирөөсү ошончо турат. Мисалы, 2,5 болсо 300дөн 600-750 сом, мына 750. Анан моркилерди фурнитура деп коет. Мунун баары ооба, мисалы, бул дагы 150-170 сомдон, моркилер кольца разъемные, анан бир 60-70 сом турат. Анан мындай карабины деп коет, булар бир 30-40 сомдон. Анан ичине подклад тиксек, подкладдын материалы, дублирин, бүт баары эсепке кирилет, анан ошону менен себестоимости чыгарылат да. Келиңиз, эсептели. Бул 30-40тан дедиңиз. 40тан деп коелу, 80 болду. Бул дагы 40тан. 60тан. 60тан. 80, 60, 200, анан бул канча дедиңиз? 150. 200, 350. Бул 750 болду. 750 болду, баары чогуу. 1050 болот да. 1050. Анан ичи? Ичи эми бир 100 сом десе болот. 1000ден ашты. Анан албетте эмгек үчүн дагы акы алынат. Ошентип бир канча бар? Эми 1,5 миңге токуп берсе болот. Бирок бул колго жасалган буюм, Деги эле азыркы тапта ушул бизде, азыркы учурда кыргыз эли колго жасалган нерсени баалай биле алабы? Сиздин оюңузча? Азыр баалай биле алат, азыр бүт колго жасалган натуральный дейт го. Кийиздер. Эми ушундай колөнөрчүлүк бааланып атат. Бааланып жатат, Бааланып жатат. Ошондо жөн гана туристтер эмес, жөнөкөй өзүбүздүн деле канча кыздар. Мен буларды толук буйрутма менен иштеген үчүн ошон үчүн менде көп жок да. Баарын эле мына токудум, бүйөмөтө алып кетишет да. Алар өзлөрү себеп аны токуп койгондо да элге жакпай калышы ыктымал да. Түстөрү түрлүү болот да, бир 100 түс болот да, түрлүү. Мындай гүлдөрү бар, мисалы, стар деген жип болот. Булар болсо 3D деп коет, өзүндө гүлдөрү бар да, ошондой ар кандай тандап көргөзүшөт. Мага интернеттен, мисалы айтам да, каалаган интернеттен каалаган сумканын дизайнын, түсүн тандасаңар,
мен силерге токуп берем дейм да, анан ошонун баарын жасайлам да. Ошондо сумканы алгач жасаганда сиз аны ченеп аласыз, кандай болуп калды? Жок, өзлөрү размерин айтышат, мисалы чоңураак, кичинерээк деп. А мен ошого жараша эле токуй берем. Токуйбуз. Чоң десеңер чоң, мисалы тоголук сумканы андан деле чоң кылып токуй алабыз. Ошого жараша. Ошол эле учур азыр Instagram аябай күч алып жаткан чагы, Instagramдан буйрутма алуу сизде барбы? Колдоносузбу ушул нерсени? Анан кандай экен? Эми жакын арадан баштап ошо Instagramды мен кызым үйрөтүп койгон, ошого чыгарып жасаса болот деп сүрөт тартып киргизип, анан ошоктон буйрутмалар көп түшөт да, көп түшөт. Мен өзүм билгенден лалафого салып койгом, аяктан деле түшө беришет. Жардама болуп кетти. Түшүнүктүү. Сиз азыр 3-чү, 4-чү катарын түйүп жаткан чагыңыз, дагы канча катар болот? Эми өзүңөр баягы кандай талап кылынат да, бийиктигинчи 4-5 катар кылып бийиктигин мындай көтөрөсүңөр, өзүңөргө кандай керек анан бүтүрүп кое бересиң. Дагы бир 2-3 катар кылып коелу, жетиштүү болот го дейм. Ошондо буга ар нерселерди салып, өзүбүз колдонсок болот. Мына бул дагы ошол корзина, сиз айткан эле. Каалаган нерсени салса болот. Жууганда кантип жууш керек? Мисалы, машинкага салып жуусалобу? Машинкага деле жууй берсе болот. Муну деле азыр 30 градус жанагы эле кир машинкага салып ийип эле кадимки эле бережный стирка деп коет го, ошо менен эле жууп, түздөп туруп эле кое эле кургатып эле, анан үтүктөп жана отпаривать этип ушинтип койсо эле болду, өсүп калды. Колдонуу мөөнөтү канча болот? Мисалы, бул корзинка. Эми көп, аябай көп дейм, 5-10 жыл мындай эле да, айрылбайт да, бул эми эмне кыласың, эми ошо жууп эле колдоно берсе болот да. Ошондо сиз азыр өзүңүз айта кеткендей, бул мода дагы болуп жатыптыр, ошондо токулган кийимдер дагы азыр актуалдуу. Анда мына сиз түйүп жатасыз, 4-чү, 5-чи катары сиздер дагы үйрөнүп алдыңыздар деп ишенебиз. Дагы бир жолу ыкмасын айта кетиңиз. Кантип түйүш керек? Биринчи Бул рабочий нит деп коет, иш жибибизди колубузга ушундай илип алып, анан илмекчеге киргизип туруп, ошо иш жипти тартып чыгып, анан кайра муну илип алып туруп эле экөөнү бирдей кошуп коебуз. Мына Нургүл эжеге анда ыраазычылык билдиребиз. Эч кандай 3 саат короткон жокпуз. Болгону 15 минут ичинде токуганды да үйрөнүп алдыңыздар деп ишенебиз. Дагы да бизге келип туруңуз, дагы да көп жасаңыз. Ушинтип биздин дагы кыргыз кыздарынын ушундай колго жасалган сумкалары дегеле ушундай болсо, бул керемет. Колго жасаган нерсенин өзүнүн энергиясы да болот деп коет эмеспи? Биз ыраазычылык билдирип, анда биздин мындайча айтканда кичинекей мастер-классыбызды аягына чыгарабыз. Сизге чоң рахмат келип бергениңизге.